Эттин ден соолукка тийгизген пайдасы, нормасы жана ашыкча жегендеги зыяндары тууралуу билип алыңыздар. Эттин курамында адамдын ден соолугуна керектүү болгон белок абдан көп. Белок болсо булчуңдардын өсүүсү үчүн, иммунитет үчүн, ошондой эле ички органдардын иштөөсү үчүн өтө маанилүү. Жана экинчи зат бул жакта кем темири бар. Кем темири бул кычкылтекти денеде клеткаларга ташып баруу үчүн керек болот. Андан эритроциттер керек болот, аны менен кычкылтек ташылат. Ошондой эле бул жакта витамин B12 же цианокобаламин бар. Бул витамини болсо адамдардын нерв клеткаларына, иммунитетке, териге жана ошондой эле ички органдарга, ичеги карынга керектүү болуп эсептелет. Эгерде сиз этти жесеңиз, жана эттин курамында микроэлементтер дагы көп. Жана этти жегенде сөзсүз түрдө нормасын сакташ керек. Мисал үчүн аз жесеңиз дагы ооруйсуз, өтө ашыра жесеңиз дагы ден соолукка зыян алып келиши мүмкүн. Эттин нормасы жумасына 1,5 килограммдай. Күнүмдүк нормасы 70-100 грамм. Жана спортсмен болсоңуз, же болбосо кош бойлуу аялдарга андан көбүрөөк 100-120 грамм. Ал эми жаш балдардыкы болсо 30-50 грамм болуп саналат. Жана бара-бара 7 жаштан 5 жаштан өткөндөн кийин алар чоң адамдардын нормасындагыдай жеш керек болот. Жана этти жегенде кайнатып, бууга бышырса дагы пайдалуу. Ошондой эле этти жеп жатканда кошумча жашылча жемиштерден да жеш керек болот. Ошондо гана эттин курамындагы пайдалуу заттар денеге жакшы сиңет, жана жашылча жемиштердеги витаминдер да кошумча сиңгендиктен сиз ден соолугуңузга керектүү болгон баардык азыктарды ала аласыз. Эттин нормасын сактаңыздар, эт жеп жүрүңүздөр. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийге жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.